Эфирде жаңылыктар, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Батмо студенттери үчүн жатакана курууда. Баткенде күч түзүмдөрүнүн ортосунда спорттук мелдеш башталды. Мигрант мекендештердин колдоосу Кадамжай районунун Кызылбулак айылындагы Айденек балдар бакчасына балдар ойноочу жабдуулар орнотулду. Мигрант мекендештердин колдоосу Кадамжай районунун Кызылбулак айылындагы Айденек балдар бакчасына балдар ойноочу жабдуулар орнотулду. Каржылык колдоо Кызылбулак фонду тарабынан болуп, жалпы суммасы 150 миңге жакын. Балдардын кубанычы тууралуу алдыда. Кадамжайдын Кызылбулак айылындагы Айденек балдар бакчасында 200 бала тарбияланат. Алар үчүн мигранттар тарабынан балдар ойноочу жабдыктар белекке берилди. Аталган бакчада буга чейин мындай шарттар жетишсиз болгон. Быйылкы окуу жылында дагы мына ойноо аянтчасыга бизге балдар ойной турган буюмдар жетишсиз болгондуктан быйылкы жылы биз сурандык. Ошол биздин суранганыбызды балдарыбыз колдошуп, ойноочу аянтчага салым кошту. Быйылкы жылында ошол 200 бала ойноо аянтчада жакшы ойноп, келечекте жакшы тарбияланып чыгат деген үмүттөбүз. Биздин ошол жакта жүргөн балдарыбызга чоң ыраазычылык билгизебиз. Ден соолуктары чың, өздөрүнүн мекениге кайтып келип, жакшылыктарда жүрсүндөр. Кызылбулак фонду тарабынан Молдонияз мектебинин бир нече окуучуларына акчалай беректер берилди. Алар эл аралык олимпиадаларга катышып, мыкты көрсөткүчтөрдү багынткан. Биздин мектепте 3 окуучу Татарстандын Казан шаарына барып, ошол тестирование боюнча барышып, жогорку ийгиликтерге жетишип келди. Бул окуучуларга да ийгилик каалайм. Ошол окуучуларга бизге стипендия берип, ошол мигранттар бизди колдоп келгендигине ыраазычылык билдирем. Жыл сайын жылдын аягында жакшы окуган окуучуларга, анан жетишпей калган окуучуларга дагы өздөрүнүн жардам колун созуп келет. Буларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Биз ошол Кызылбулак фонду чет элде жүрүп, оор тагдырга туш болгон жердиштерибизге жардам берип, больницага түшүп калса аларга жардам берип, ошондой эле айылда мечит, медресе, мектеп, аянтча, жол оңдоо, арык оңдоо жана башка көптөгөн иштерди аткарып келебиз. Аталган фонддун мүчөлөрү айылдагы жолдорду оңдоого, жакыр үй-бүлөлөрдү азык-түлүк менен камсыздоого жана башка элеттеги социалдык муктаждыктарды чечүүгө көмөктөшүп келген. Баткен мамлекеттик университетинин студенттери үчүн 120 орундуу заманбап жатакана курулуп жатат. Окуу жайдын бюджетинин эсебинен каржыланууда. Жатакананын бардык шарттары студенттердин ыңгайлуу жашоосун камсыз кылуу жана окуу процессин колдоо үчүн иштелип чыккан. Учурда курулуш иштери 95%га бүткөрүлгөн. Ачылышы октябрь айына пландалууда. 2 кабаттуу болуп, жалпысынан 120 орунга ылайыкташтырган 5 турган бол имарат Баткен мамлекеттик университетинин студенттер үчүн жаңыдан курулуп жаткан жатакана. Бул жерде студенттер үчүн жатакананын ичинде ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде атайын жуунуучу бөлмөсү, ошондой эле ажатканасы менен кошо курулган. Мындан сырткары бул имаратта студенттер үчүн китеп окуу жана эс алуусу үчүн дагы атайын шарттар түзүлгөн. Жатакананын курулушу толугу менен окуу жайдын өздүк бюджетинин эсебинен каржыланууда. Ачылышы ушул жылдын октябрь айына пландалган. Негизги максат облустун алыскы аймактарынан келген студенттерге турак-жай маселесин жеңилдетүү жана алардын билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө жатакананын жалпы сметный стоимость 44 миллион. Жалпысынан бүтүп калды. Азыр алдында жана тамам таштарды төшөө иштери жүрүүдө. Андан тышкары ичинде эмеректер менен толтуруу жана кир жугуучу аппараттар, ашкана эмеректери жана студенттер үчүн жанагы дух ярысына жатакы эмелер, кроваттар менен Кудай буйруса ошол октябрдын 1-10 күндүгүндө ачылууга земине душар болобуз деп турабыз. Студенттер үчүн пландаштырган жатакананын астыңкы этажында фитнес зал болот, атайын коworking центрлер студенттер үчүн. Ошондой эле бизде жана өзүңүздөр билесиздер, проон менен биргеликте ачылып аткан чоң бир долбоор бар. Ошол жатакананын астыңкы этажында жайланышмакчы. Жаңы жатакананын курулушу студенттер үчүн кубанычтуу жаңылык болууда. Анткени кээ бир студенттер ижарага батирде жашап түйшүк болгонун айтышат. Андыктан өзгөчө алыскы райондон келип билим алгандар үчүн чоң жеңилдик болот дейт.
Кадамжай районуна караштуу Кызыл Коргон айылынан келип окуйм. Азыркы учурда мен 2-курста окуйм английский группада. Жатакананын пайдаларына келе турган болсок, бул биринчиден алыстан келген студенттер үчүн жакшы. Өзүнүн кесиби боюнча өзүнүн группалаштар, курсташтары менен бир жерде болуусу, бир уюмда болуусу, ошондой эле жана ашыкча чыгым жок болуусу, баардыгы бир тартипте болот. Жана квартираларда жана башка адамдар келип калса, башка квартира таппай ал жер жабылса, патерлер издеп жүргөн учурлар болбойт да. Түйшүк жок болот. Баары бир жерде, бир максаттуу адамдар бир жерде чогулуп, бир жерде жашап, бир жерде окуганы бул менимче жакшы деп ойлойм. Бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик жана өтө чоң пайда алып келет десем болот. Силтиден келип окудум. Экинчи курстан келип, экинчи курста которулуп келгенмин бул жака. Батмунун жатаканасынын ачылышынын негизги студенттерге пайдасы ошол жатакананын ичинде китепканалары жана спорт залда болот деп укканбыз. Бул жака келгенге чейин эгер быйыл бүтө турган болсо, ошол китепканада, жатакананын китепканасында китеп окуп, бирге сабак даярдап, студенттер бири-бири менен билимин алмаша алат. Квартирага чыккандан кийин квартирада сабак жазганга шарт жок болот. Китеп дагы кээде жетишсиз болот. Ошого эгер жатакана ачылса, ошол жатаканада ыңгайлуу болот, пайдалуу болот. Китепканасы, спорт залдары. Экинчи жагынан каражат жагынан дагы жеңил болот студенттер үчүн. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университетинде 200дөн ашуун магистрант, аспиранттар, 13 миңден ашуун студент, 500 окуучу жана 40 наристе бала бакчада билим алышууда. Кундуз Жоробеков, Абдыраш Саттаров, жаңылыктар. Баткенде күч түзүмдөрүнүн ортосунда спорттук мелдеш башталды. Футбол жана волейбол боюнча мелдешке облус боюнча тандалып алынган жалпы 36 команда катышууда. Иш-чара кыргыз жеринин бүтүндүгүн сактап жатып курман болгон аскер кызматчыларынын жаркын элесине арналган. 15-16 сентябрь күндөрү Баткен гарнизонунда 20-53 аскер бөлүгүнүн базасында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү арасында ири спорттук мелдеш старталды. Бул иш-чара кыргыз жеринин бүтүндүгүн сактап жатып курман болгон аскер кызматкерлеринин жаркын элесине арналган. Саламатсыздарбы, шаарчылар. Мелдештин ачылышында аскер бөлүктөрдүн командирлери, Баткен казыятынын башчысы жана курман болгон жоокерлердин ата-энелери катышты. Алар алгач жоокерлердин элесине таазим кылып, Куран окушту. Окулган тилаваты Курандын урматында элибизди, жерибизди, мамлекетибизди бардык жамандыктардан өзүң сактагын. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatike ya arhamar rahimin. Аллах. Командирлер өз сөзүндө аскерлердин мекенге болгон берилгендигин, биримдигин жана күжүрмөн даярдыгын баса белгилешти. Бул сыяктуу иш-чаралар жоокерлердин моралдык духун көтөрүп, патриоттук сезимди бекемдөөгө өбөлгө болоору айтылды. Армиянын өзөгүн түзгөн, катмарын түзгөн, мамлекеттин экономикасын, көз карандысыздыгын, келечегин, керек болсо демографиялык көрсөткүчтөргө дагы өз салымын кошкон бул силерге окшогон жигиттер. Силер мамлекеттин эң жүргүзүп турган, коопсуздугун сактаган жана келечекте улуттун ызыкчылыгын сактап, кыргызды, кыргыз улутун башка мамлекеттерден жогору көтөрүп, башка мамлекеттердин алдында артка калтырбастан биздин небере, чеберелерибиздин, бардык урпактарыбыздын келечегин түзгөн мына силерсиңер. Алынып аткан системалар, учактар бул экинчи орунда турат, биринчи орунда адам, сиздерсиңиздер. Кыргыз элинде сиздер балдар бар, bunday нерселер кайталанса деле ушундай эрликти көрсөтөт деген үмүтүм чоң менин. Ата-энелерге айтып кетем, дагы бир жолу рахмат сиздерге. Мен ар дайым айтам. Бул эрдик деп. Мелдешке сот, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, коргоо министрлиги, чек ара кызматы, абадан коргонуу аскерлери жана ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин өкүлдөрү катышты. Максат Баткен облусунун аймагындагы күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүн бириктирип, алардын ортосунда ынтымакты жана кызматташтыкты чыңдоону көздөйт. Бул спорттук иш-чаралар аскер кызматкерлери үчүн аябай маанилүү. Себеби дегенде аскер кызматкерлер бири-бири менен ынтымак болуп, ушу спорттун аркасынан ынтымак түзүп, бири-бири менен достошуп, бири-бири менен таанышып, ошондой бири-бири менен ынтымак болсо,
мен ойлойм ошо аскер кызматкерлер үчүн бул спорттук иш-чара аябай маанилүү. Бул иш-чараны биз кыска убакыттын ичинде уюштуруп ушул нерсени баштап алдык. Экинчи этабы да болот ноябрга. Ноябрга дагы башка спорттук чараларды ушул иш-чаранын алкагында эле башка спорттук чараларды IPC мисалы алганда аскердик уруш рукопашный бой боюнча экинчи этабында өткөзүп беребиз. Азыркы учурда биздин 20-53 аскер бөлүгүндө чек ара кызматынын аскер бөлүгүндө болуп жатат. Иш-чарага облус боюнча тандалып алынган жалпы 36 команда катышууда. Алардын 18 футбол, 18 волейбол боюнча күч сынашууда. Жалпы катышуучулардын саны 360 аскер кызматкери. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, мелдешке келген командалар толук шарттар менен камсыздалып, жатакана жана тамак аш маселеси чечилген. Оюндар атайын даярдалган спорттук аянтчыларда өтүп жатат. Жеңүүчүлөр үчүн акчалай сыйлыктар, кубоктор, дипломдор жана медалдар каралган. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Эми кезек расмий кабарларда. Президент Садыр Жапаров бүгүн Чүй облусунун Токмок шаарында Ислам академиясынын ачылышына катышты. Мамлекет башчысы салтанаттуу иш-чараны ачып жатып, өлкөбүздүн билим берүү жана дин тармагында дагы бир жаңы барак ачылып жатканын баса белгиледи. Ислам академиясы агартуунун, руханий өсүштүн жана салттуу ислам баалуулуктарына таянуунун символу боло турган мекеме. Кыргызстанда дин жана билим берүү маселелерине байланыштуу укуктук ченемдер жалпы дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташтырылганын өзгөчө белгиледи. Кампустун аянты 2 гектарды түзөт. Анын ичинде окуу корпусу, спорт зал жана жатакана бар. Академия 400 студентке ылайыкталган. Анын өзгөчөлүгү ал мамлекеттик бюджеттен каржыланып, өлкөнүн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатына шайкеш иш жүргүзүп, салттуу ислам дининин баалуулуктарын илимий негизде изилдөөнүн жана жайылтуунун кепилдиги болуп бермекчи. Мамлекет башчысы белгилегендей, академиянын негизги миссиясы сапаттуу теологиялык билим берүү, илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү, жаштарды радикалдык агымдардан коргоо жана мамлекеттик билим берүү системасына шайкеш диний билим берүүнү камсыз кылуу. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчысы академиянын бүтүрүүчүлөрү диний жана светтик илимдерди алдыга жылдырып, Кыргызстандын илимий жана билим берүү потенциалын чыңдап, улуттун сыймыгы болушат деген үмүтүн билдирди. Андан соң президент Садыр Жапаров заманбап окуу жана компьютердик класстарды, жатакананы, ашкананы көрүп чыкты. Бүгүн өлкөбүздүн билим берүү жана дин тармагында дагы бир жаңы барак ачылууда. Билимдүүгө дүйнө жарык деген накыл кеп сыңары элибиздин ишенимин, карманган диний багытын өркүндөтө турган Ислам академиясынын расмий ачылышын жасап турабыз. Борбор Азияда ислам ренессансынын жаралышына Сиражуддин Алоши, Имам Саракси Узгенди, Кадыйхан Узгенди, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари Барсхани жана башка ата-бабаларыбыз өз салымдарын кошконун дүйнө жүзү жакшы билет. Ал эми азыр биз турган жерде Бурана мунарасы менен таанылган Улуу Жибек жолунун боюндагы береке куту төгүлгөн бул аймактан кезинде адеп ахлак баалуулуктарын, илим жана билимди, ислам маданиятын бийик деңгээлге көтөргөн улуу ойчул бабабыз Жусуп Баласагын жашап өткөн. Мына ушундай жерде Ислам академиясынын ачылышын жакшылыкка жоруп, өзүнчө бир белги катары кабыл алып койсок дагы болот. Эң алды менен мен бардык кыргызстандыктарды билим берүү жана дин чөйрөсүндөгү бүгүнкү тарыхый саамалык Ислам академиясынын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанга иш сапары менен келген Ханзада Рахим Агахан 5 менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн, анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо, туризм жана социалдык өнүктүрүү тармагындагы маселелерди талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Нарын шаарындагы Борбор Азия университетинин ишмердүүлүгүнө токтолду. Анын айтымында ал Кыргызстандын жана бүткүл региондун жаштарына сапаттуу билим алуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Борбор Азия университетинин өлкөнүн алыскы тоолуу аймактарынын өнүгүшүнө салым кошуп, Нарын облусунун социалдык экономикалык тармагына тийгизген оң таасири белгиленди.
Өз кезегинде Ханзада Рахим Агахан 5 жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргыз Республикасы менен жемиштүү кызматташууну улантууга кызыктар экенин билдирди. Андан соң архитектура боюнча Агахан сыйлыгына арналган жаңы почта маркасын мөр басуу аземи болду. Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргызстан менен уюмдун кызматташтыгына канааттангандыгын билдиришип, мындан ары да ар кандай багыттар боюнча өнөктөштүктү бекемдөөгө жана кеңейтүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын керектөөчүлөрүнө электр энергиясын берүүдө маанилүү роль ойногон Самат көмөк чордонунун кубаттуулугу жогорулатылды. Бул Баткен электр тармактары ишканасы тарабынан ийгиликтүү жүзөгө ашырылды. Аталган көмөк чордон жаңы заманбап трансформаторуна алмаштырылышы менен көмөк чордондун техникалык мүмкүнчүлүгү кеңейтилди. Бул иштер Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун өздүк каражатынын эсебинен каржыланды. Көмөк чордондун кубаттуулугунун жогорулашы облустагы Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын керектөөчүлөрүн үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга багытталган. Самат 135 подстанциясынан бизде Лейлек жана Сүлүктүү шаарында бизде 38 миңден ашыгыраак абоненттерибиз бар. Бул 38 миң абоненттин почти 90%-ини ушул сиздер көрүп турган азыркы Самат подстанциясынан электр энергия камсыздалат. Буюрса, толугу менен ишке берилсе, элибизди үзгүлтүксүз электр энергия менен жана качественный электр энергия менен камсыздоого бизде шарт түзүлөт. Коргоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан акча каражаттарын алуунун коррупциялык схемасы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Коргоо министрлигинин өздүк курам менен иштөө боюнча окуу батальонунун командиринин орун басары жана окуу батальонунун 2-ротасынын 1-взводунун командири Койташ аскер бөлүгүндө жайгашкан мобилизациялык резервдин окуусунан өтүп жаткан чакыруучулардан мыйзамсыз кыска мөөнөттүү өргүү, бөлүктөн уруксатсыз чыгуу мүмкүнчүлүгү жана уюлдук телефон колдонуу түрүндөгү айрым жеңилдиктерди берүү үчүн 1000 сомдон 50 000 сомго чейин акча алышкан. Аталган факты боюнча УКМК тарабынан пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагына камалды. Учурда өлкөнүн коргоо мекемесинде коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияга чекит кое турганын билдирди. Ташиевдин айтымында коррупцияны жоюу боюнча президенттин буйругу аягына чыгат. Коррупция жогорку кызматтагылардын деңгээлинде гана эмес, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, туугандары аркылуу жер сатууда, билим берүү мекемелеринде да бар экени баса белгиленди. Мектептерге баланы жайгаштыруу үчүн 1000 сомдон 10 000 сомго чейин акча талап кылып жатышат. Билим берүү тармагынын кызматкерлерине, мамлекеттик кызматкерлерге кайрылам, коррупцияны токтоткула. Мурункудай эле президенттин буйругу аткарылбай калат деп ойлобогула, деп баса белгиледи Ташиев. Ал ошондой эле тергөө маалында камактагылардын жакындары кылмышка шектүүлөрдү сабатсыздык же кысым көрсөтүү менен актап, аларды бошотуу өтүнүчү менен көп кайрылаарын айтты. Ал ошондой эле 2026 жылы өлкөдө коррупцияны азайтуу боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү пландалып жатканын кошумчалады. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 16-18 сентябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркөрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын каттуу жайт. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кароону кыйындатат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар.